Мына биздин кыргыз элинде башканы коюп Манасты айт дейт. Себеби бул сөзүндө чоң мааниси бар да. Манас ата мына биздин эли жерде биздин биринчи кыргыз мамлекетин негиздеген баатыр. Биздин ханыбыз болгон ошол убактарда. Кыргыз элинин башчысы болгон ошол убактарда. Анан кенеке сен өзүң дагы эсен бол мына Манас айтып келатасың. Ушу манасчылардан кимисинен мисалы көбүрөөк ушу таалим тарбия алдың да. Кимден үйрөнүң дегендей, кантип айтып калдың дегендей. Анан кыргызда жакшы сөз бар го. Аян болбосо баян болбойт деген сөз бар да. Муну ушул жөнүндө токтолсоң алгачы. Эми өзүбүз айкөл дүйнөсүнө 6 жашыман 1-класска киргенден баштап өзүмчө айта баштадым. Жаттаганымда болду. Анан ээлирип аян болбосо баян болбойт дейт. Аян алдык дегенде. Анан көп айтып жүрдүм өзүм жалгыз тоо аралап, айлар аралап. Анан устат жалдабаса болбойт экен. Анан ошон үчүн мен өзүмдүн агайларым, устаттарым бул типтөө Кубан атабызга, атама келдим. Бул атаман да көптөгөн үлгүлөрүн, акыл насааттарын уктук. Көл жергесиндеги манасчыларды угуп, тарыхын, санжырасын угуп келатабыз. Эми биздин кошулганыбызга көп деле боло элек. Эптеп-септеп иши Манасты айтып келатабыз чалабычык. Эми биз дагы быша элекпиз. Дагы ала турчу үлгүлөрүбүз, сабактарыбыз бар. Эми аларды дагы бара-бара үйрөнүп аларбыз деген ойдобуз. Манасты сен аян аркылуу айтып калдың да, туурабы? Аян алдык. Ошо аркылуу айтып келатабыз. Бияктан Талант Алыбакчиев агабыз, Тилек Асанов, Дөөлөт агайларыбыз менен айтып жүрөбүз жанында. Эми алар дагы акыл насаатын айтып атат бизге. Мындай айтыш керек. Айкөл дүйнөсү мындай болот деп. Эми ошолордон акыл насаат алып айтып келатабыз. Мынакей сен өзүң эми мектепте 9-класста окуйт экенсиң. Мына бизге кече Үмөттө катышты. Үмөттү билесиң, Дөөлөтов деген, Мынакей дагы жанагы ЮНЕСКОга чейин барып, ошол убактарда жанагы Манасты кыргызга алып берген мына ушул жигиттердин бири да, мынакей кыргыздык экенин тааныткан. Себеби коңшу биздин калктар мынакей жаныбызда турган казактар биякта Кытай эли Манас бизик деп талашып келбеди беле. Нагыз кыргыз экендиги мынакей ушул Азербайжанда өткөн Бакуда болгон эме да, конференцияда. Анан ошондо мына ЮНЕСКОдун эмесин чечимин чыгартып, Манас кыргызга таандык экендигин көрсөтөлдү. Туурабы? Анан эми ал деле сүйлөшүп ал деле аян аркылуу айтканын билебиз. Бардык манасчылардын баары аян айткан да, аян аркылуу баян айтып келатат. Мынакей Саякбай атанын өзүнүн дагы эскерүүсүндө айтат. Мен ушу Кызыл армияда кызмат кылып жүргөн мезгилимде бир күлүк ат бар эле дейт. Ооздук ошондо экиден ооздук салынчу эле дейт аттарга. Себеби согуш убагында ар кандай болот да. Мылтык атылат. Жанакындай бомбалар жарылат, ошол аттар ала качып кеткен ошондо ошол эки ооздук салып, ошону араң токтотчу элек деп. Ошондой мезгилде келатсам дейт, бир чагырган асман башына чарт этип түшкөндөй болду. Аттан жыгырып түшүп, анан ошодо жатып анан кийин ошо аян аркылуу Манас келип анан ошондон айтып калган деген жери бар да, өзүнүн айтуусунда. Ошол азоо чалып аты качпай ошол айнанада оттоп турган ошол эскерет да. Демек бул Манастын бир касиети да. Ошондой эле башка манасчылар деле, Шабай атаң деле, мынакей Атабек уулу Кабат атагы ошол аян аркылуу айткан угуп жүргөм да, мен дагы алардан маектешип калдым, көрүп калдым дегенде бизде дагы мынакей теледе азыр эмелер турат, жазылган тасмаларында алардын видеолору турат да, сакталып, тарых архивде биздин. Бул өзүнчө тарых. Мына сен дагы ошондой айтып атпайсыңбы, аян аркылуу айттым деп. Эми мынакей ушул Манастын ошол мезгилдерде айтууда мынакей. Эми сен ал бала кезде аян аркылуу келди. Азыр мектепте окуп атасың 9-класста. Манасты таанып атасың. Манас таануу деген сабактар бар кадимкидей, туурабы? Мына ушул кандай болот экен өзгөчөлүгү? Жаш кездеги анан азыр мына китептердин окуу. Себеби Манаста 3 интик бар да. Манас өзү, Семетей, анан Сейтек деген. Эми бул мен кенечамды өзүм жамакташтырып бир аз айтчумун. Эми жамакташтырып да айтыш керек, өзүбүздүн вариантта чыгарышыбыз керек. Эми өзүбүздүкү дебей эле Саякбай, Сагынбай аталарыбыздыкын дагы окуп билип алыш керек. Эл арасында суроолор болот. Саякбай атабыздыкын билесиңби, айтып бербейсиңби? Кандай киши эле деген мүнөздөмө бериш керек аларга. Ошон үчүн ар бир вариантты тактап, жаттаганга аракет кылып, аларды да билип жүрүш керек. Анан мен кенедей чагымда өзүм жаттап бала чагымда өзүм да айтып жүрдүм. Анан ушу 6 жашка келгенде аян алып, ошондон баштап айта баштадым. Эми андагы учур менен азыркы учурум бир аз азыр
Айырма бар, айырма бар. Эми айырмасы дегенде азыр бир аз үлгү алып устаттардан, алардын айтканын угуп, акыл насаттарын тыңдап, эске тутуп калдык. Эми ошо мурун кандай айтсак, азыр андан бир канча деңгээл жакшыраак айтабыз. Ал кезде эми бала чак экен, эмнесин бүт айтчубуз ал убакта. Азыр кайсы жерден эмнени айтыш керек, кандай тыңдаш керек экендигин бизге устаттарыбыз үйрөтүп келет. Манаста мынакей ушу жер суаттар көп. Туурабы? Анан кийин ошондой эле Манастын чоролорунун ата тектеринин аялдарына чейинки айтылган аттары да бар. Ошондой эле Манастардын ошол өздөрүнүн минген аттары дагы аттары бар, Манастыкы мисалы үчүн Аккула, Алмамбеттики Сарала. Мына ушундай кетип берет да, жанакына Канекей апабыздын ошол Тайторун чаптырган жерлери, Тайтору деген аты ушунакей. Атайын байгеге сайып ошол Тайтору 60 асый болгондо чаптырып атпайбы? Туурабы? Жана баласын Семетейдин урматы үчүн деп чыксын деп. Анан кийин ошо менен атагы чыгып Семетейди Канекей энебиз ошол убакта өзүнүн төркүнө алып кеткен эмес беле. Анан Сары Тазга жогулуп калып, анан Семетей биякты таластык экенин, Манастын уулу экенин ошодо билип, анан таласка көчүп келет эмеспи биягачы. Ошондой нерселерде мына Канекей эненин ошол акылмандуулугу, айкөлдүүлүгү ошондо да баланы аман сактап, өстүрүп, чоңойтуп 12 жашка чейин. Анан өзүнүн жерин алып келгендегиси. Мына ушундай жерлер окуялар көп негизичи. Манастын өзүндө да окуялар көп да. Эми Манас 3 жылдыктен тургандан кийин ошо Саякбай атабыз Тайторуну чапканда ушундай бир кыйын чапчы экен Тайторуну. Азыр запистери, китептери бар. Алардан окусак, ушундай бир асыл сөздөр менен Канекей энебизди жерине жеткире сүрөттөгөн экен. Айкөлдүгүн, кереметтигин ар бир нерсесин так далил катары таштап кеткен бизге. Эми ошо айкөл дүйнөсүн Саякбай атабыздан үйрөнүшүбүз керек. Мен жеке эле Сагынбай атабызды же Саякбай атабызды дейм. Башка манасчыларыбыз дагы ар бир артыкчылыгы болгон. Аларды окуш керек. Алар да биздин устаттар. Өздөрүнүн көзүн көрбөй калсак да бизге ошо китеп аркылуу, запись аркылуу таштап кеткен. Биз алардан үлгү алышыбыз керек. Туура. Мына эми Саякбай атанын айткандарын уксаң, өзүнчө да бир кээ бир жерлерде кара сөз кылып келет деле, өзүнүн бир өзүнчө үндөрү башка. Айтуудагы ыкмасычы. Анан кээ бир жерлердин өр менен аралаштырып келип. Ал эми жана сен айтып аткан жана Тайторун чапкан жеринде кандай көз жаш менен ыйлап, буркурап ыйлап, бир ордунга отура албай, туйлап, мына ушундай кылып анан Манас айтат эмеспи, элге жеткирет. Анын үнүнүн кереметичи. Артисттик бир ыкмасы бар да бул кишиде да айтуудун, айтууда да ушундай болуш керек экен да болсочу. Ушуларды да эске алыш керек деген да. Туурабы? Эми манасчылардын ичинен элге жеткире бериш керек да. Ар бир манастын өзүнө таандык керемети болгон экен. Саякбай атабыз ушундай куулжутуп, булбул үндүү, өзү бир эле темада көптөгөн огондорду салып, бирде ыйлап, бирде жинденип, бирде күлүп, төрдө отурса босоого чейин жылып кетмей жайы бар экен. Бул өзүнө эли тартуу ыкмасын ушундай чеберчилик менен аткарган ата. Анан азыр дагы Тыныбек Жапый уулу деген манасчы болгон. Ал атабыз ушу манас айтып атканда бир каршы жерден көтөрүлүп калган дейт. Абада калдык да. Ушундай бир кереметтерди, сыйкырларды билген экен. Айкөл дүйнөсү ушулар менен кереметтүү болуп, ушулар биз менен, ушу аталарыбыз менен сакталып келатат. Эч бир кагаз жок, ооздон оозго өткөрүлүп, көбөйүп, азайып кетпей, жоголуп кетпей, ушу канча миңдеген кылымдан бери келе жатканына, алып келгенине, бизге өткөрүп бергенине ыраазыбыз ушу аталарыбызга. Туура. Кыргыз элине, кыргыз элинин гана эли айтат мынча, туурабы? Кыргыздар гана айта алат Манастачы. Анан эми Манасты айтып атабыз, Манаста анын бөлүмдөрү бар ичиндечи. Биринчи жанакындай кыргызды чачылган жери. Жанакы Каракытай Мамжунун ханы Алооке дегениме баарын талкалап, жанакы ордодогу түркүктү жудуп алып, кыргыздардын колу бутун байлап туш тарапка качырат эмеспи? Анан ошондо бир айтат го, бирөө кетти тентип Бапанга, бирөө кетти тентип Алтайга, бирөө кетти Каңгайга деп, бирөө кетти Беренге, бирөө түшүп кетти Тереңге деген жерлерде бар да. Мана ошондой мезгилдерде анан кийин ошондон башталып анан кийин Жакып менен Акбалта ата экөө ошол жанагы Алтайга кетип калган жерлеринен. Анан аякта жүргөн анан ошондо анан кийин эч колунда байлыгы жок, малы жок, барышып тентип барып анан ошол жактан жашоону улантат эмеспи? Байлык күтөт, мал күтөт дегенде. Анан эми Манас ошол жактан төрөлөт да. Туурабы? Бул Манастын ошол жакта төрөлүшү Алтайдагы.
Анан кийин Манаста дагы аргандай ичинде дагы бар да. Мынакей Манасана төрөлдү. Жетилди дегенде хан болду. Кыргыз мамлекетинин биринчи ушу Манас ата түттү деп айтып келатабыз. Анан эми Манас атанын өзүнүн жерине кайра кайтып келиши бияка. Кошой атабыздын тосуп алышы, туурабы? Анан кайтып кайсы жерлерде экенин, кыргыздын жери экенин, мына ушу Кең Ала тоо жерин мынакей азыр биз ушу Манас атабыз алып келип, Каркырадан баштап келип мындай басып өтүп, Таласка чейин жетип, Таласка ордосун орноткон дугун билебиз. Анан эми ошол Манастын эле өзүндө канча деген азаптар, түйчүктөр да болгон арасындачы. Чоң азат. Эми бул негизи кыргызда шер Манас, эр Манас деген айтылат. Эл арасында да манасчылар да көп айтабыз буну. Эми ошо шер менен эр атагын алуу үчүн эмне деген кызматты кылган атабыз. Хан болуу үчүн эле эмне деген кыргыздын башын бириктирип, 2-3 жолу хан көтөрүлүп атат Манас атабыз. Анан баягы элдин башын эле баарында кыргызда эмес, башка улуттарды дагы куланы таптап куш кылдым, курама журт кылдым деп бекер Манаста айтылбайт да, туурабы? Эми бул Манас атабыз деген көптөгөн жерлерге динди тараткан деп да айтып жүрүшөт. Бул Манас атабыз мусулман болгон экен. Бул Сагынбай атабыздын вариантында өтө көп айтылат. Мындан да үлгү алсак болот. Манас атабыз динге кандай кызмат кылгандыгы, Теңирге, Кудайга кандай ишенгендиги, жана Сагынбай атабыздын вариантында деген бир эле Манастын ичине канчалаган элдин тарыхын батырып койгон, кошо алып жүргөн. Мисалы Кытайдын ошол убактагы тарыхы кандай жашагандыгы, кандай хандар болгондугун, казактыкындагы, тажиктердикин да батырып атат. Тажикке бул эми Семетей эпосунда айтылат көбүнчөсү. Манас баягы жуучу түшүп барганда ошондогу айтып атат да, ошо тажиктин да тарыхын айтып кетип атат Саякбай атабыз. Ушундай көптөгөн нерселер менен Сагынбай атабыз да, Саякбай атабыз да камтып кеткен экен. Тилекке каршы Сагынбай атабыздын Семетей менен Сейтеги жазылып алынга жетишпей калган экенбиз. Ошол кол жазмалар алынбай калды. Семетейлери. Анан ошо кетер алдында айткан экен, атаңдын көрү дүнүйө, ушу мен Манасыман да Семетейим күчтүү эмес беле деп. Ушундай Семетейди Манастан да күчтүү, Манасынан дагы чоң көлөмдө айткан экен. Ошон үчүн кайгымың өзү менен кете берди. Аны билген кишилердин да көзү өтүп кетти. Дагы шүгүр Манас атабыз жазылып алынганга. Эми Семетейдагы өзүнчө, Семетейдин өзүнчө да канча деген варианттар бар анын ичинде, туурабы? Ал Коңурбайды өлтүргөнү Семетейдин ошол убактагы. Анан жанагы чоролордун чыккынчылыгы Семетейге кылган өзүнө. Анан Айшүрөк апабызды алганы, жана куш салып жүрүп талада. Жана башка. Анан аягында Семетейдин кайып болуп кетиши. Бул кайып дүйнө деп койсо болобу буларды дагы? Негизи кайып дүйнөсү деп айтылып келет. Бул дүйнөгө 5 киши кеткени бизге маалым. Эми ушулар менин билишиме караганда, угушума караганда, бул таласта ак үңкүр, кара үңкүр деген 2 үңкүр болот дейт. Муну эл билбейт. Ошо ак үңкүр менен кара үңкүргө, күндүзү кара үңкүргө, түнкүсү ак үңкүргө кирип кетет дейт. Ушундай бир нерселерге кайып дүйнөсү. Эми ошону Семетей кеткенде кайып дүйнөсүнө Гүлчоро таап алып атат ошондо. Ушундай бир ушул эле дүйнөдө бирок экинчи линия, азыркы айтканда экинчи параллельный мирге өтүп кетип атат да. Ушундай деп да айтылат да. Ошол эле Манастагы Көкчөнүн жердин астына түшүп кеткени, бул эми ошо Манастын ичинде камтылат булардын баары. Эми ушулар менен баягы параллельный мирге өтүп кеткендиги, кайып дүйнөсү ушундай деп менин өзүмдүн оюм ушундай. Буларга Бакай атабыз, Гүлчоро, Айчүрөк энебиз, Каныкей энебиз, анан Семетей атабыз ушулар кетет кайып дүйнөсүнө. Аны ошо эли жерди башкартып, хандыкка Сейтекти шайлап кетет. Эми азыр Манасты көпчүлүгүбүз Манас айтып жүрөбүз. Семетей айтылып атат. Сейтектин баатырлыгы Сейтек көп айтылбай калды эл ичинде. Азыр Семетей айтканда, Сейтек айткандагы Манасчы деген наам алып калды. А илгери биздейлерди жамакчы, азыр жаңыдан жамактап келатат деп. Анан Манасчыларды Манасчы, Семетей айткандар Семетейчи деп бөлүнчү өз ара. Эми азыр болсо баардыгы эле жалпы жонунан Манасчы болуп айтылып калат. Менин өкүнгөнүм ушунда. Туура, Семетейчи деп айтыш керек, туурабы? Сейтекти айткандар Сейтекчи деп айтыш керек да.
Manasını manas aytkandardı. Emi şu manastan kayısını ayıp bereyin de otasın emme sen bol. Anda oşoğa gezek bereli. Мен эми ошо кайдырла. Алманбет, Чубак, Сыргак анан бу Манас атабыздын тал чокуга чыгып Бейжиндин тааныштырып аткан жеринен бир аз жүзүндү айтып берейин. Yerindир кайдаң аянда күгүм күрөгүм бата күнөн эки күн жүрүшүп өлгөндө манас ошондо тал чокун таянда тал чоку жайын сурасаң түзөңүндө түлгү бар адырындаң аркар бар тепкиринде теке бар ашатында карышкыр Кудай бетин көрсөтпө жонкерне жолборс уя салыптар арт жагында аю бар тегерени ышкырып ажидар кур чабалыптар Кудайым сүйгөн жер экен мунун жайын сурасаң тал чокунун бөйрөк ташка барганда бөйрөк таштын кара таш жайын сурасаң үч адамдын аты бар эң обол ким ашкан Искендер Наздан бир ашкан андан кийин ким ашкан Сулайман Сурак алам деп ашкан экен экинчи Кудай бетин көрсөтпө так ошондо карасаң эң кенжесиң ошондо Айкөл Манас кабылан ысымы менен жазылган мөрү менен тагылган атаган дүние үч адамдын аты бар ал ташынан өткөндө Кудай бетин көрсөтпөң ошондо тажатып уйку кандырып тулпарларын чалдырып эки күн жатышып эрлер күтүп алышып алты күн жатышып ат өргүтүп алышып андан ары жолулап ошондо баатырларың жол жүрдү ат аябай мол жүрдү арыскан эмес көп жүрдү ошондон Айкөл Манас кабылан Алманбеттин жол баштап тал чокунун чокуга эми жетип келгенде ушу кезден Айкөлүң кебин баштап мындай деп айланайын Алманбет алты сапар сыр айтпай бежин билсем өлсөлөм деп ошондо каргангансың Алманбет эмиң айтчы бежинди ушу сен оюңда кара тагың барбы дейм деп ошентип Айкөлүң тарыңансып калды эмиң ошондон Айкөл Алманбет тарынганның жөнү жок айланайын Айкөлүм менин жайым сурайсың алты сапар сурадың алты сапар сыр айтпай мендей досуң курусун кайнатмак болдуң шорумду казмак болдуң оруңду эми айтып берейин кези келип турганда деп ошондон Алманбет оруш көрүп кеп айтат Кудай бетин көрсөтпө сен оболу бежинде мен жүрсөм жөнү жок качып келди деп күйбүзбөгүн сен Манас мен бежинде жүргөндө ушу турган коңурбай кайсы киши эле деп кайсы баатыр эле ушу турган мен кол менен алтын ирет көмө сайган
сайганмын. Мен бежинде турганда сенчелик мен бар элем. Кудай бетин көрсөтпө ошо мезгил карасаң. 4 жашымдан ошондо төрө тагын мингемин. 6га жашым жеткенде Кытайдын алтын тагын мингемин. Жок дегендең айкөлүм сенчелик менин кудурет. Жок дегендең ушу мен кыргызчалык бар элем. Анда мен кайдан билеп мен кыргыз болуп ошондо бурутка кирип кетерди. Ошо кездең ата кем Азизганды сурайын. Түп ата кем Чылаба. Чылабадан Соорондук, Соорондуктөн Солобо, Солободон Азизган, Азизгандан мен жалгыз. Кудай бетин көрсөтпө жаратпасын о Кудай, мендей гана жалгыздың. Ой муну ошондо байгасаң, мендей шорду бар бекен. Менин атам Азизган, 60 катын алганча, түк көрбөй балла калдытыр. Туяксыз өтөм деп ошондоң ата кем муң кайгыга түшүптүр. Ошо кездең ага кам карганга кат жазып, алакандай сөз жазып, айланайын айкөлүм, айланайын агатай. Эми мындай иниңе менде чорду бар бекен. 60 катын алсам да туяксыз өтүп бараттам. Түп бежинди жыйгын деп ошондо мага эле катын алып бер деп. Шер туугандай алып бер деп ошондоң Азизган катын жазып бүтүрүп, эсен кандан бөрү көз алла кеден каңырбай шорумду менни катырды. Жок дегендең ушундай ошондо коңурбайча бар болсун деп ошондо кат жазып, алтын дилде жүктөтүп, карганга сыйгылып, чабарманын чаптыртып, 6 күн эрте жибертип, аркасынан ошондо алтын дилдең алмазын 40 төсүнөн арттырып, артынан сыйын жиберип, ошондо Азизган турган кезинде чабарман кеткен ошондо 6 күн мурун жетиптир. Айланайын карган деп ошондо чабарман тизесинин алдына жыгылып өбүп отуруп, жеңичинен ошондо Азизгандын катыны окуп алып, ошондо каркамындай кеп баштайт. Айланайын иниме туяксыз өтүп баратат, эч ойлободум мунусун деп ошондон карган. Түп бежинди жыйыптыр 12ден өйдөкө, 32ден ылдыйка. Кызды үйдө калтырбай, катын кыздын барысын түп бежинди жыйыптыр. Ошондо бүт аяр менен сынчысын молдолорун алдыртып сынамак болуп калыптыр. Бейшембинин түнүндө, жуманын кадыр күнүндө, ошо кезде кабыланым ошондо бүт жыйыптыр Кытайды. Үйдө кызык албастан чубурашып келишип, барысынчы менен аярдын алдынан өтүп бүтүптүр. Акыркысын ошондо түбүп эрлердин жайы экен. 16да жашы бар, өзүнө кем Алтынай. Алтынай деген аты бар, өтетигиң Алтайдан келген кыз экен. Мунун жайын сурасаң чеберлиги бар экен. Ууздугу дагы бар, Кудай бетин көрсөтпө. Ошондо 40-чы күнү болгондо ата канат дүние аяр менен сынчынын алдынан өтүптүр. Алдынан өтүп баратып, аяр менен сынчылар молдолор кеп айтат. Айланайын карган, ушу туусаң эр туат, эр тууганда шер туат деп ошондо кеп айтат. Кеп айтканда деп айтат, ушу сөзүм калп болсо жаңылып айтып салбасам деп ошондо молдолор өз мойнунан алышып, жылайланбай эр туат, ушуң эр тубаса эгерде башымды кыя чапкын деп карканга кеп айтып, ишене турган иш айтып, ошондон ошо күнү кечинде түнгө маалы болгондо, бешим алып өткөндө, ошо кезде Кудай бетин көрсөтпө, Азизганга алып барып нике кыйып салышып, ошо кезде энекем сыйкырчылык жайы бар,
түппежиндик жайы бар. Түппежинге келгени 15 жылга толуптур. 16дагы бул кызы ошондон Азизганга тийиптир. Кудай бетин көрсөтпө, ошо кезде байкасам, ошо кезде туйсам мен ата акемдин Азизганын түн уйкуга бөлөптүр. Уктатып эмис алыптыр. Таттуу уйкуга кирген соң коңурукту кош тартып, сунган буту тартылбай, жумган көзүң ачылбай, таттуу уйкуга кирептир. Кудай бетин көрсөтпө, ошо кезде карасаң, ошо кезде мен туйдум. Ошондо төбөдөн нуру төгүлүп, нур бала менен ойношуп, сезимдерин козгошуп, таңга маалы болгондо, тараза жылдыз батканда, таң кашкайып атканда, күрөөгө сүрүп калганда, күн кылайып атканда, ошо карасаң, сумсайганын жазбаган, суукка барын албаган, баягы Азизкам ошо кезинде түн уйкудан ойгонуп, көзүн ачып ошондо баягы сезимдерин козгошуп жаткан экен. Нур бала көтөрүлүп ошондо чыгып кеттиң асманга. Энемдин ошо кезинде бүтүптүр 3 айлык боюна, ошо кезде карасаң талгагы мындай канбасын. Ошо кезде мен болсом жаратпасын о Кудай, менде шорду бар бекен, о Манас карачы, менде шорду бар бекен. Кайнатасың шорумду, казасың менин орумду, кайда тарынып, алты сапар сыр айтпайт деп ошентип жүрөсүң. Эми жайын угуп ал, кулагыңа түйүп ал, бежин жайын билбестен качып чыкты дейсиңби? Ошо кезде энекем 3 айына бүткөндө, 9 айга жетерде толгосу болуп калар да, кымыз ичкиси мыношо, кымызга талгак болуптур, кычкылдыгын ичкиси дагы келип калыптыр. Ошо кезде Кытайдын сүт арагын барысын ичсе дагы талгагы канбаганы дагы чын. Ошо кезде карасаң, Кытай Кыргыздан барган ошондо түппежинде калган, түппежиндин ортодо Саламык деген эли бар. Ал элине чаптыртып, түбү кыргыз жан эле 5 айлык жайы бар деп ошондон Азизгам Саламыкка кишини чаптырган экен. Ошондо андан кымыз табылбай, анда бени таба албай, ошо кезде энекем акырыңы токтолуп, толгосу эми башталып, ыңгыранып көп айтат менин менен тең алыстан. Алтайдан бели көтөрүп, белимен ала келгенде, эки жылкың алып келип, ошондо кыргыздыгын карачы алып келген эрмажикең алып барсаң, мындан кымыз табылар. Онтуп атып мына айтты Азизган атам. Ошондо эрмажиктин издетип, бүтүн Кытай жабылып, издеп калган кезинде, ошо кезде баягы Каарыканын алдына барган эле чабарман. Ушул чабармандын багы бар. Багы эмнеси? Багы болгон бул чабармандын алдында далайга акча ырдаган булбулдук жайы дагы бар. Мунун жайын сурасаң, ошондо муну таап алыптыр, эрмажикке барыптыр, мындан кымыз табылып. Ошондо санасың эми каныптыр, сар санага салынбай. Эми саналары тынган соң, андан кымыз алдыртып, талгагың эми канбаптыр. Кымыз ичип токтолбой, 2 челек ичсе да челкеи ичи толбоптур. Кудай бетин көрсөтпө, мында талгагы мында канбаптыр. Кудай бул эмнем бар эле. Так ошондо байкасаң, так ошондо мен байкап калган экем дүнүйө. Шер жүрөгүн жегенге талгак болуп энекем шер издешип Кытайдан. Анда дагы баягы чабармандын багы бар. Мында дагы ошондо чабармандын жаачылык жайы бар. Көзгөң атар мунусун. Ошондо бул чабарман табыптыр. Ал шериңдин ошондо жүрөгүн жулуп алыптыр. Кайсы бир тонун этегин аңдып жүрүп ошондо шердин ошо кезинде терисин сыйрептир. Жүрөгүн суруп алыптыр. Жүрөгүн алып келиптир. 6 күнү кайнатып, 6 күнү кууруптур. Кырмычык болуп калганча куура берип ошондо. Качан кырмычык болуп калганда төбүн кырып энекем жеген экен. Ошондо мында ошондо толгосо мына ошондо каныптыр, басылып ичип калыптыр. Мына ошондон атакем өз балам деп ойлоптур. Өз баласындай камкордук кылгандыгың эсимде. Мына ошондо карасаң, энемдин мына ошондо байкасам, толгосу мында канганда 9 айга толгондо 9 күнгө толготуп, энекем кыйынды жаман көрүптүр. Кыйынчылык башынан далай ирет өтүптүр. 8 айдан башталып, толгосу минтип башталып, 9 айдан караңдан зорго басылган экен толгосу. Мына ошондо мен шорду чыга бердим бар кетип. Кудай карачы, күйүтүмдөн байкачы, агам жок, жежим жок, жейиним жок менин карачы. Ашандо кези карачы, мен ошондо байкасам, Кудай бетин
кемдигин көрсөтпөй, ошо кезде карачы, атакем Азизган өз баласы деп ошо Алмамбет деген ысымды ыйгарган экен. Мен шорду ошо кезде барк этип түшкөндүгүм бар экен. 1 жашым толгондо элбир селбир сүйлөгөм, 2 жашым барганда тамтың этип басканмын, 4 жашым чыкканда төрө тагым мингемин, 6 жашым чыкканда алтын тагым мингемин. О бачагар карачы, ошо кезде карачы, көк чыбыкты кыйып ат кылып минген эсинде. Муну ошондо карачы, мен ошондо байкасам кыргыз болорум мен андан кайда эсиме келиптир. Муну ошондо сурасаң айтат элем деп, мен ошондо күйүтүн Алмамбет айтып калды дейту. Муну ошондо сурасаң алты сапар сыр айтпай, айткандыгым дагы үчүн ужу турган Кытайга тартат деген жалганың ишенип калдың Эрманас. Канчыбак айтканын кирип алдың Эрманас, эмиң угуп кулакка түйүп алган Шерманас. Ошо кезде карасам 6 жашым барганда аждарын окузун окутам деген атакем. Ошондо чыйчыретип энекем олуй басып жүгүнүп, оң тиземден бүгүлүп, солуй басып жүгүнүп, сол тиземден бүгүлүп калган экем. Дүние ошо кезде сурасаң агатаганат дүние, аждардын окусун окуганың ошондо Ниябага барганмын. Ниябадан ош жерде 6 жыл окудум, 6 жылга жетпеди. Кутай карачы 5 жыл жетай окудум ошо жерде. Мынакей мен окугандардан 6 элек, 1-жылы барганда 6000 бала барганбыз, 6000ден кырылып 6 бала биз калдык. 2-жылы барганда 7000ден биз бардык, 7 бала кырылып 7 бала биз калдык. Деп ошондон арманым 7 балаң ичинен калмактардын канжалай Нескара деген каны бар, булар дагы барган эсен кандын бөрү көз. Ошо кезде карасаң 2 көздүн кычыгы ачылып калган көргөксөз мурутунун саптары. Ошондо майлаган буудай жүздөнгөн Кудай бетин көрсөтпө. Коңурбай дагы бар, Коңурбайдын барганын ошондо мен билбегем. Коңурбайды тууган деп кучакташып бир жүргөм, үзөңгүлөшүп мен жүргөм. Ошо кезде Коңурбай бирге атты токутуп, бирге барып окугам. Ошо кезде Коңурбай арамдыгын байкабай, 5-си мен эле, мендей шорду бар беле, Кожо Жаш деген Кытайдын мергенчиси бар эле, алда барып окуган. Кудай карачы, ошо кезде баягы Коңурбайдын жылкысы Карагул деген бар эле, Карагулда бар деле. Жетөөбүз болуп ошо окуп калган жайым бар, ошо турган бежинден токуп калган жайым бар. Ошо күнү карасаң, ошоң 6 жылың өтүптүр. 6 жылдан келген соң, 7-жылга толгон соң, ошо кезде карасаң түп бежинден кат келди. Алакандай кат келди. Катын ачып окусам, менекем ошо кезинде ыйлап бир жатыптыр. Ыйлаганы тыйылбай, көзүн жашың онтала, ыйлап атып жазыптыр. Ыйыным мен уккан соң, көзүмдүн жашың онтала, ыйлап мен алдым. Кең талага чыккамын, айкырып мен бугумду ошо жерден чыгаргам. Кудай карачы, ободогу жылдыздай жангандыгым бар эле. Ушу турган Кытайда баатырлыгым бар эле. Түппе жиңгөң ошондо кан болом деген ошондо ойлорумда бар эле. Ал оюма жетпедим, Коңурбай тартып алган соң, атакемдин канжайлак Коңурбай тартып алыптыр. Ыйлап атып ошондо Азизган саган ата эмес, Кытай сага жер эмес деп ошондо энекем калганын келсең айтам деп аягына калтырбай, аягына чыкпаптыр. Ошо кезде шашыла басып калганмын. Далай жолдорду басып өттүм ошондо. 6-чы күнгө толгондо, 7-чи күнгө кеткенде, жуманын кадыр түнүндө атым баспай алдым да өлө берди карачы. Өлөрмөн ат минип мен. Ошондо мен чыкканда 2 күн өйжө жүрдүм. Энекем алдына эңкейип мен киргенде, ошо кезде эңкейип кирип барган жеримде энекем ыйлап быкшыктап, Кытай сага жер эмес, Азизган саган ата эмес, Нур баласы сен балдың, Нур кызы болсо тедиги бурулчанын Эсенган. Булардын баарын айт деми, булардын баарын билиптир. Билермандык жайы бар, сынчылык
эң сындап эмиң отуруп ошо кезде баягы тыңшап бира жатырган ошо кезде баягы Азизгандын аспозчуң угуп калыптыр мунун баарын ошондо төкпөй чачпай ошондо атама барып айтыптыр атакемиң ошондо баарын айтып ошондо атакем ошо кезинде кынсыз кылыч байланып кынын мыктап алыптыр кынсыз кылыч сууруну энекеме ошондо жулунуп бара жатканда атакемдин алдынан торой чыгып өлгөнмүн кой дегенге көнбөдү кой десем атам болбоду ошо кезде карасаң сайрап турган атамды сартинте менен ошондо сарыарканын сөбөгү сыздатып барып сайганмын о Кудай карачы ушу турган кол менен өз атамдын ошондо ак кепинген орогом о Кудай карачы мендей бир жалгыз бар бекен мунун жайын сурасаң ошо кезде энемди коштоп алып Кытайдан качкандыгым дагы чын ошо кезде Кытайды билгендигим дагы чын кыркарган бой орнуна жаткандыгым дагы чын 10 күн бою Кытайда камалганым дагы чын Кудай бетин көрсөтпө мунун кабарын уккан коңурбай андан мурун ошондо чатакташып кеттик Эсенгалдын алдына айза менен кубаллап киргендигим дагы чын 2 күн мурун жетиптир ошо кездин ошондо Эсенгалдын алдына өлөрчө мени жамандап өлөрман ит карачы мен ушинтип ошондо Эсенганды ошондо тугуруп мага туруптур артынан ошо күнүндө 2 күнү кубалап артынан кирип барганда 60 балбан карматып кыркарган моюн ошондо ордуна салгандыгы дагы чын биягын айтып отурсак болбогону дагы чын болуп аткан ушунун ага сага жалган бага чын мына ушундай экени андан бери карасак төккөн кумдай күн өттү түгөнгүсүнө чен жыл өттү тоо бузулуп сай болду сай козголуп коо болду көл чайпалып чөл болду чөл козголуп көл болду аты калып өзү жок ар канча деңиз жоголду о кудурет карачы андан бери моминтип айлар күндөр жыл ошо жыл айланып өтүптүр о кудурет карачы мендей байкуш бар бекен мендей жарланган ошо байкушту талаада мени таштаба деп ошентип жүргөндө ошондо энемди коштоп мен чыкканда Ниябага барганмын Ниябадан ош жерден 6 күнү окугам 6 күнү окусам жетип келип коңурбай артыма сая түшкөндө ошо кезде баягы Ажидардан окуган далайлары бар эле ошо кезде баягы алтоосу артыман сая кууп алды эле ошо кезде карасаң энекемдин ошондо четпежиңен алып келип чыга бериш жеринен энекем ошо күпүлдөп мени сүйлөгөн арт жагыман ошондо Кудай бетин көрсөтпө пешимге маал жетпеди пешим болуп каларда коңурбай арттан келип тери көмө сай өтөргө ал карасын камтылап айзасынып калганда ошо кезде энекем бул кетпестен алдыман тозо чыгып калганда о Кудай карачы тозуп калган жеринен ошо кезде баягы энекем алдынан чыгып калганда энекемдин көк борун жула сайып өткөндө карачы мендей шорду бар бекен атасынан бирдей айрылган мендей шорду бар бекен энем менен атамды бирдей көмгөн мен шорду ошо кезде энекем өлүм алдында жатканда ошондо энемди тетигин Ниябаган ошондо там түбүнө апарып үчпүктөп мен койгонмун белги болуп калсын деп ма деп жазып кеткенмин ошо жерден өткөндө Эрмажикке барганмын Эрмажикти жаныма жолдош кылып алганмын андан ары жол жүрүп ызырынып мен келип кайра кайтып жолумду жол жүрбөстөн мен артка кайтып барып ушунду коңурбайдан энемдин каны бар деп ызырып мен ошондо карасаң алдындагы сарала туйлап барат ошондо колундагы сырнайса бекен кармап карыштап ошо кезде барганмын коңурбайдын алдынан жекеме жеке чыкканмын жээлик ичип калганмын ошо кезде карасаң кыр көрсөткөн Кытайдын талайын кырып ийгенмин ошо кезде коңурбай тигде барып ошондо өпкөнүн жаны тушу деп жүрөк туштун башы деп опколдуп барып сайганмын ошо кезде коңурбай өлүм алдында жатканда ошо кезде баягы Чоңулама молдосун ала жүрмөй адаты чоңулама молдосу кокуй эле кокуй деп коңурум өлбө деп жан согалап ошондо ат үстүнөн алып түшүп ошондо карачы каны ошондо карачы ал каранын ошондо куйругунун биягы бозадырмак чаң болгон ыйык жалдын үстүнөн кан агызып мен ошо ал карасын ошондо канжылатып мен калгам ошо кезде коңурбай өлүм алдында жатса да Алмамбет кайда кетти деп Алмамбет элең Алмамбет артын
аспаннан сая түшкүн деп баарын ошо кезинде өлүм алдында жатса да айткан битирлигин карачы буумун ошондо кечилдигин карачы өлүм алдында жатса да алман бет деп ошондо мунун не сүйлөгөнүн карачы энемдин каны ошондо Коңурбайдагы аңары ошо турган коңурга өчүм менин бар эле ошондо мен ошондо түндүк көздөй түйүлүп жүрө бердим ошондо түнү жүрдүм тыйылып күнү жүрдүм күйүгүп ошо кезде карасаң артыма сая түшкөн Коңурбай изимди мен ошо жашырып келе жаттым ошо кезде чоң алтай менен кичи алтай эки алтайдын ортосу келип калган кезимде ошо кезде байкасам Алтай деген ушул жер деп ошондо мен ошо келе жаткан кезимде чалкайган ысык көлү бар мунун айтпай коёмбу Алтайга жете элек кезимде ысык көлгө кезиктим ысык көлдүн бер жагы боз үйлөрү көрүнөт Кудай бетин көрсөтпө эркектери көрүнбөйт кыз келиндер ойношкон алты бака селкинчек байлап алып тебишкен ошо жерден аксакал думаналык жайы бар колунда аса таягы ала тамы кеп айтат айланайын Алманбет деп ошондо күбүрөйт мен анын тилин мен билбей менин тилим ал билбей кол жаңсоо менен сүйлөштүк ошо кезде карасам менен ошондо шерекенимди билиптир эр болорун билиптир тукум алып калууга келин кызын салыптыр мен аны кайдан билейин 3 айың ошо келиндин койнунда жаткандыгым ошондо андан чыгып кеткенмин анын тилин мен билбей менин тилим ал билбей түндө качып чыкканмын түйүлүп жүрүп ошондо кең Алтайга жеткенмин кең Алтайга барганда 2 күнүң эрергүп 6 күнүң ат өргүп жаткан кезден ошондо алыстан батыр көрүнөт жатып уйку кандыргам уйкум канып келгенде сунган бутум тартылып жумгам көзүм ачылып уйкусунун ортосу келип калган экен батыр ошондо мен айтканмын жолобогон өзүмө жоо көрүндүң көзүмө жакындаба өзүмө жат көрүндүң көзүмө деп ошондо айтканда ошо кезде карасаң сенин түбүң ким деп ошондо эр көкчө экен мен аны Айдаркандын көкчөсү ошо кезде карасаң катыныңыздай мактаган казактардын көкчө экен мунун жайын билген соң ошо кезде мен айттым түп ата кем чылабадан соорондуктан солободон азизган түп ата кем ошондо түп пежинде мен чыктым түп пежинден Коңурбай менен Батышбай акыйкат менен ак динди ошо кезде жактап чыктым мен мына деп ошентип турганда казак деген эл ушу Сарыарканы жер деген салышып адам жеңбеген Айдаркандын көкчөсү мен мынамын деп ошо төшүн кагып ошондо алдыман тосуп чыкты эле жүрөгүндө ошондо сасык саздын жанына Сарыарканын жерине алып барган кезинде Кудай карачы ошо кезде карасам арып калган чак экен ошо кезден аксакал көрөрмандык жайы бар көрсөң анын жайын мен билдим анын жайын сурасам Айдаркан деген эр экен ошоң Айдаркан деген абышка эмине ошо туруп кеп айтат жаздыктан башып турбастан болбой калган кез экен 2 көзүң ириңдеп ошондо болбой калган кез экен Кудай бетин көрсөтпө шыбырабанда ошондо көкчөгө мындай кеп айтат ушу Алманбетти сен эгер алып калсаң казакка башыңды мындай майгылат керегеңди майгылат алтына жыгаштагың алтынга айландырат ушул шер деп ошондо кеп айтты ошо менен көзүңө жумулуп кеттиң ошондо Айдаркандан ошо менен ошондо о дүйнөгө сапарды алып кеттиң Айдаркан ошо бойдон ошондо атамдын акыркы керези деп ошондо көкчө туруп кеп айтат айланайын азизгандын Алманбет калгын менин жаныма калгын менин айлыма коңгун менин айлыма коноктош болуп балалы кошундаш жатып алалы ушу турган Кытайга бирге барып келели деп ошондо айтканда батырдын сөзүн ошондо эки кылбай койбоймун мен эле кетип калсам болмок экен ошо Кытай турганда 3 жыл ошо жеринде кошо жүрүп көкчөгө кызматын кылдым жакшылап зыянат менен ошондо жанында жүрүп мен ошо кезде баягы абышканы көмдүк биз Айдарканды көмгөн соң ошо турган Кытайга далай ирет кол салып далай ирет жылкысын тийип келдим Кудай менде жорду бар бекен ошо кезде карасаң журт балашкан ошондо журту менен барысы эл башкарган эламан анда кеп айтат о эламан ошондо бардыгы казактын төрөлөрү чогултуп мен жылкы тийгени кеткенимде байкасам
туюнсам, ошо кезде барысы, ошондо баба ошо кезде барысы, барынбай калып туюнсам, көк жөнүмө катты куруп, катының менен жатат деп, төшөктөш болуп алды деп, ойнош болуп алды деп, булгутайды куубасаң, жаман кайгы болот деп, ошондогу казактын төрөлөрү үйгө айтат. Төрөлөрү айткан соң төп келип менин жайыма, туш-тушума ошондо ишенгениң карачы, менде ак ниет диниме айткандыгым карачы, ошо кезде жылкынын тийип келген Кытайга, Кытайдан барып жылкынын алып келген кезимде, ошо кезинде Ало экенин Коңурбайдын алгара, кошоң айдап келген менин кошоң айдап келип, камасынан ошондо бир коктунун алдында камап коюп барысын, жылкысын кайтартып, ошо кезде төрөнүн айланайын төрөм деп алдына киргем, ошондо ол үй басып жүгүнүп, оң тиземден бүгүлүп, сол үй басып жүгүнүп, сол тиземден бүгүлүп, алдына кирип барганда, ошо кезде карачы, Кудай бетин көрсөтпө, бары карап жат деме, кайырсың ансып бир деме, тарың ансып калыптыр, айланайын төрөкем, тарымның не кылдым, не жазыгым бар эле, деп ошондо карасаң, карма деп, кармагыла деп айтып, жоокерлерин чакырып, карматканы жатканда, айланайын төрөм деп, качып чыктым, ордодан салгылашып барысын, кырып чыктым, ошондо ордосунан жакындап, саралага мен биндим, сараладан минип, качып чыгып баратам, артынан көкчө деп, айдар деп, ошондо ураан чакырып, жалпы казак барысы артынан сая түштү эле, көрсө мен ансын кайдан билейин, ошондон аяларга акыркеч менен жатты деп тугуруп койгон турбайбы. Ошо кезде ошондо кыргыздын кара тоосуна жакын келип калганда, сен келерин ошондо таласка жакын калганда, о Кудай карачы, ошондо эле кокту да мен жаттым. Ошо кезде ошондо Айдаркандын көкчөсү издеп келерди боша, чырым этпестин ошондо 6 күн мен күттүм, ат үргүтүп алдым мен, 6 күн мен күтүп, ошондо келбей калды миңу.